Саламатсыңарбы балдар? Салам достор. Кандайсың Белек? Жакшы. Тирүү китептен окуяны угууга даярмын. Азаматсың. Жибек, бүгүн эмне жөнүндө айтып бересиң? Мен бүгүн чөмүлдүрүүчү Жакан жөнүндө айтайын дейм. Абдан жакшы. Мен ал жөнүндө көптөн бери уккум келип жүрөт. Анда баштайлы. Закария аттуу диний кызматчы болгон. Ал Кудай үйүндө диний кызмат алып барчу. Бир жолу ал ичине кирген кезде Жибирейил аттуу периште көрүндү. Захария, сенин аялың Елизавета уул төрөйт. Анын атын Жакан деп койгула. Бул кандай болушу мүмкүн? Елизавета экөөбүз каарып калбадыкпы? Захария, сен менин сөзүмө ишенбегениң үчүн балаң төрөлгөнгө чейин таптакыр сүйлөбөйсүң. Ошол замат Закария тилден калып, сүйлөй албай калды. Чын эле сүйлөй албай калды. Ой, сонун бала экен. Периште айткандай эле бир нече убакыттан кийин Закария менен Елизавета да уул төрөлдү. Алардын достору да аябай кубанышты. Баланын атын атасыныкындай Закария деп койбойсуңарбы? Кандай дейсиң я? Закария дагы деле сүйлөбөй жаткан. Ошондуктан анын аты Жакан деп жазып берди. Муну жазган соң, ошол замат анын үнү чыгып сүйлөй баштады. Жакан бойго жеткенде насаатчы болуп калды. Ал чөлдө жашап, чегиртке жана бал менен курсагын тойгузган. Чегирткени кантип жейт? Жакан адамдарга жүрөктү өзгөртүү тууралуу жана туура эмес иштер үчүн Кудайдан кечирим сураш керек деп үйрөткөн. Ошол эле учурда Ыйса да бойго жеткен. Бир жолу ал Жакан сууга чөмүлдүрүп жаткан дарыянын жээгине келди. Анткени Ыйса да суудан чөмүлдүрүп алгысы келген. Теңир, тескерисинче мен сенден чөмүлдүрүп алышым керек. Бул жолу ушундай болсун. Биз туура нерселерди кылууга тийишпиз. Ошондо Жакан макул болду. Мен сени сууга чөмүлдүрөм. Сен болсо ыйык рухка чөмүлдүрөсүң. Ыйса суудан чыкканда Кудайдын руху көгүчкөн кейпинде асмандан түштү. Аябай кооз экен. Анан асмандан үн чыкты. Бул менин сүйүктүү уулум. Мен ага ыраазымын. Демек, Жакан да Ыйсаны тааныган экен да. Ооба, алар бөлө болгондуктан бири-бирин жакшы билишкен. Жакан да өзгөчө бөбөк болгон экен, Туура айтасың. Бирок Ыйсадан кереметтүү эч ким болгон эмес деп ойлойм. Аны да туура айттың. Дүйнөдө жашаган адамдардын арасында Ыйсадай өзгөчө адам болгон эмес. Ошондуктан Кудай да аны менен сыймыктанган. Кымбаттуу балдар, биздин сүйүктүү Кудайыбыз баарыңарды жалгасын. Жакшы калгыла балдар. Көрүшкөнгө чейин достор. Өзгөчө болгум келет. Иха! La 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 la. Жолду бошот, өзгөчө жигит келе жатат. Жок! Мына сага. Өзгөчө. Хей, мен баарынан өзгөчөмүн. Өзгөчө? Өзгөчө? Сен өзүңдү өзгөчөмүн дейсиңби?
Сен өзүңдүн кичинекей карындашыңды тарынтып алып, өзгөчөмүн дейсиңби? Мындайды баары эле кыла алат. Баарын карындашың менен бөлүшсөң, ошондо сен башкалардан абдан өзгөчөлөнмөксүң. Сиздики чын. Юху, менин эң өзгөчө байкем. Юху!